Саламатсыздарбы Бешке Дардык каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышта биз чоочун аялдарды эркектерди кароо күнөөбү темасында сөз кылабыз. Суроо: чоочун аялдарды кароо күнөөбү? Жооп: аялдарга да эркектерге да зарыл жагдайдан сырткары кароо же кумарлануу менен кароо күнөө. Аяты Каримде мындай мааниде буйрулган: Эй Расулум, омундарга айт, харамды карашпасын жана аврат жерлерин харамдардан коргошсун. Ыйманы болгон аялдарга да айт, харамды карашпасын жана аврат жерлерин харамдан коргошсун. Нур сүрөсү 30-аят. Чоочун аялды кумарлануу менен караган адамдын көздөрү от менен толтурулуп тозокко ыргытылат. Аны менен кол беришип учурашкан адамдын колдору желкесине байланып тозокко киргизилет. Зарылчылыксыз кумарлануу менен сүйлөшкөн адам ар бир сөзү үчүн 1000 жыл тозокко калат. Кошуна жана досунун аялына кумарлануу менен кароо чоочун аялды кароодон жана үйлөнгөн аялды кароо, кызды кароодон да чоң күнөө. Аялдар менен бир жерде жалгыз калуудан сактангыла. Аллахка ант беремин, бир киши бир аял менен жалгыз калса, араларына шайтан кирет. Бир адамдын баткактуу доңуз менен бир жерде кысылып калуусу ал адамга өзүнө халал болбогон бир аялга кол тийгизүүгө караганда жеңилирээк. Табарак. Бир бөтөн аялды көрүп, Аллахтан коркуп, бетин андан бурган адамга Аллаху Таалага ибадаттардын даамын сездирет. Абу Дауд, Ахмед, Хаким. Пайгамбарыбыздын аялдар менен келишими бир гана ооз-эки болчу. Анын колу эч бир бөтөн аялдын колуна тийген эмес болчу. Муслим. Мына ушуну менен биз бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен Бейишке Даярдык каналы болду.